Чындыгында ош даже өзүбүздүн рынокто камсыз албайт, биз сырттан киргизип атабыз. Азыр Түркменстан менен Иран лидерде турат бүгүнкү күндө. Киргизип сырттан. Киргизип. Ирандан огурчу кирип атат, Түркменстан помидор. Жерибиз турат, баардык мүмкүнчүлүк турат өзүбүздө. Шарт дагы бар. Ал Өзбекстан Өзүбүздү камсыздайбыз. Өзбекстанда көмүр 12 сом бүгүнкү күндө 1 килограмм. Теплица жагдан көмүр 12 сом. Ито ал бизден алып кетип. Бизде 4 сом. Bizde 4 сом. 1 kilogramda kança emek berip atат misалы? Азыр бул Штук. 8 штук. 8 штук. Элестетсин. 200 сомго алса бир эмени 1 килограмда. 1200, 1300, 1400 чыгып атат, айланып атат. Эме Базар бош да бүгүнкү күндө, базар бош. базар бош. Конкуренция жок. Сырттан алып келип атат. Канча жылдык эле? 3 жылдык бул. Обычно ошо 4 жылда тура, 3 жыл, 4 жыл. Ошо 5 жылдык кече топпойбу. Естественный болгон. Арасында баягы ото чөп тыйылган бардык ошол эле өлөт. Ошондо жок болот. Эрте уруп алса мындан баягы ото чөп кайра кийин Чөп басып кетет. Талан баш келет анда. Вообще көп. Баш келет. Кара топурак. Канчадан сатып атабыз эмеден алып келип, сырттан алып келип алып сатып гүлдөрдү эгип атпайбыз мисалы, туурабы Бишкекте? Биз өзүбүздөн чыгат бардык. Бир гана ошо уй менен мал немелер үнү гана кетпесе калган сонун пирог. Аткот эчтеге чыкпай дегенде бүт чарбанын ичинде калат. Сону көстүйбүз. Ал бул серик күнү эртең базарга чыга турган алдын. Канча килограммдан? Арада каерде 20 килограмм, 25 ушундай жатат да. Бир тарапта. Бардыгы оптон тигил жерге барып аткан. Оптон бар. Кандай биссем. Бу кайсы сорт? О, Ризван деген фирманын голландский, Магна деген сорт. Канча биртемеден канча алды? Азыр эң башталды. Эң башталды. 1,8 сотун ичинен канча берет? Обычно жылдагы. Бул где-то 3 килограммдан 5 килограмм ичинде да. Бирене. О, жүздөгүсү азыраак, жазгысы көп. Ал жерге деле ошол 2200 где-то О, чөп батат. токон арасы 40 сантиметр бирдей расстояние. Бул 100дөн болсо бул где-то миллион тегерек болот. Кабыл деп барганда 8 соту жер. Биз өзүбүздө тиги Экспорт эмес, биз ички базарды камсыз албайбыз. Биз ички базарга Өзбекстандан өткөндө барганыбызда Андижандан бизге помидор бадам кирип атпайбы. Ачты. Биз азыр мисалы мындай да түндүктө көбү биз деле мына түндүктөн келдик го. Көбүбүз ойлойбуз да. Помидор бадам түштүктөн келет дейбиз да. Ушул жерде эле өсүп, ушул жерден алып келет дейбиз. Чындыгында ош даже өзүбүздүн рынокто камсыз албайт, биз сырттан киргизип атабыз. Азыр Түркменстан менен Иран лидерде турат бүгүнкү күндө. Киргизип сырттан. Киргизип. Ирандан огурчу кирип атат, Түркменстан помидор. Жерибиз турат, баардык мүмкүнчүлүк турат өзүбүздө. Шарт дагы бар. Ал Өзбекстан Өзүбүздү камсыздайбыз. Өзбекстанда көмүр 12 сом бүгүнкү күндө 1 килограмм. Теплица жагдан көмүр 12 сом. Ито ал бизден алып кетип. Бизде 4 сом. Бизде 4 сом. Эменикин азыркы мына биринчи коюлган теплицалар канча эмеси? 8 сотуга канча чыгым коюлушу? Бунун эсептеп чыгыш керек да. Где-то 500 миңге барбайт. 500 миң сомго барбайт. 500 миң, даже 500 миң чыга турган болсо, эгерде эге турган болсо, 1 жылдык помидордун түшүм менен 2 теплицаны актап атпайбыз. Помидор менен эле, туурабы? Мүмкүнчүлүк элге, дыйкандарга мээнет кылыш керек, жолун издеш. Бирекин алып келсең, Азыр салып атканда только топурак деле саласыздар. Баары эме кошулуп. Ошо кыкты бар, чиритилген кыкты. Ошого тигил жерге өстүрөсүздөр. Буну жарылап коет. Бул жерден алып барып отургузабыз да. Тигил жерге канча эмеге коесуздарбы? Санитарный эме барбы? Карантин барбы? Азыр мында болуп атат. Буну азыр бул жерде чыкканына 15 күн болду азыр. Ушул 15 күндө жетилди. Азыр эми аны алып туруп, мына эмеге салып, жана стаканчикке салып, анан бул жакта дагы 20 күн кармай, 25 күн. Ошондо бир көчөт 20 апай 40-45 күндө таяр болот отургузган. Ал бул жерде дагы турат 20 күндөн ашык. Бул мындай алганда жана карантиндин зона экен да. Бияктан алып чыккандан кийин берди карап. Жок, уже бул жана бияктан чыгарып уже карантин коюп уже көчөт ушул жерде өзүн көрсөтөт. Же болот, же болбойт. Просто адаптацияны перечислеп өтөт экен да. Өлгөн ушул жерден эле. Ооба, өлгөн ушул жерден эле. Канчадан айлык алып атасыздар? Айлыгыңыздар канча? 20 миң. 20 миң. Канча болду иштегениңиз? 4-5 жыл болуп калды. Постоянно жумуштасыз. Сезон тиги бул жок. Биз мисалы үчүн бул кыргыздын ата уулу кан экте ушундай сындыктанабыз.
Biz sebebi şunçalık uy bulelerimiz bağып atabız. Tirikçilik, nevrelerimiz bolsa olarga mekteplerge bar jok şariatыбызга жетiştirip bar 15 günde berip turат. Bunday to'xtatib qo'ymaydi. Daim 15 kun degende beret, aylığımızı alabız. Shunday Şurada sыймыктарны işxonalarda көбөйтө турган болсок, чарбаны көбөйтө турган болсок, элде жумушчу орунда турабы? Азыр ана Сыртка кетип не кылат? сапалы жок көрсөтүп койсоңуз азыр уже эгип атат мынакей. Ушуну алып эгебиз. Ушул 20 күн, 25 күн турат. Сиздики помидорбу? Помидор. Помидор да көчөдө? Ооба. Ушуга суу куюлат. Анан өзү тамыратып чоңойт. Жана 22 сомдон көргөн да бактан эмеси, терим. Килограммы 22 сомдон теримге чыгды. Тере турган киши жок. Азыр жумушчу орун жок. Азыр качып атат. азыр бизде мындай кар жаайт, жамгыр жаайт, бизге ал эмен иш бар. Жамгырдан токтоп калбайт, кардан Жок, жылуу азыр, жылуу мындай ысык жерде. Misal için men oylayм şu Kanek'te Kırgız'ın ata oğulları köpeysin. Erde bunday özümüzü Kırgızstan'ımızda bundan ham köp bolsa, bunday biz chet jaktarga çıkıp ketiştik de hiç kim. Men misal için Kanek'te şunçalık sıymıktanam, rahmat. Bundan bu yakka ham Kanek'te işi ilgari bolaversin. Ata apasına ham şunday rahmat aytam, şunday oğullar köpeysin. Kösteybesin. Жана Уручкан эмесиндеги жетет стадияга. Калемдеги болон 20 сантиметр жетет. Машина чыгып кетет. Ашты көтөрөт экен да ушунчалык да. Сөңгөгү чоңойот. Ооба. Анан тияка уже эшикке алгандан кийин 45 күн болгондо уже чыгарабыз эшикке. ошондо бүт эменин тигил жака отургусу, жерден адаптацияга чыгышы менен 45 күндө даяр. 45 күн. 45 күндөн кийин бир кайра бадыран помидор айдап салат. Азыр жана агучлардын ордуна тургузабыз. Севобороктан кылабыз. Агус отурган жерге бадыр, помидор башындагы севобороктан кылабыз. Лимонбу? Лимон. Эки жүздөн эме элестеттим мына килограмм 200 туурабы? Азыр ушул турушунда. Тиги ресторандарда 2 штукту берет бир порцияга. Жукка кылып анда. 670 сом. Тамактын баасы 450 сом, даже 350ден 500гө чейин. Эки штук. 1 килограммда канча эме берип атат мисалы? Азыр бул Штук. 8 штук. 8 штук. Элестеттим. 200 сомго алса бир эмени 1 килограммда. 1200, 1300, 1400гө чыгып атат, айланып атат. Эме сатыкка чыгарганда. Бизнес. Зато таманакы маңдай тер. Асмандан түшкөн эч нерсе жок. Бериш керек, коркпой бериш керек буларга чарба. Баклажандар. Баклажанды түндүктүктөрдөн барып сурасаңыз, кайерден келет десеңиз айтат, чет өлкөдөн дейт. Англиядан, Германиядан, Голландиядан келет деп ойлойт. Мисалы муналарды. Баклажандыкы канча эмесине 8 соттон канчадан айланат средний? Бул деле ошол 3-4 килограмм. Бул деле ошондой. Ошол. Бир эмесинен, а? Ооба. Баа канчадан кетип атат бир? Баа 130 сом. Үйрөтүш керекми? Бирөөлөргө баклажан өстүрүш керек, бирөөлөргө помидор, бирөөлөр бадыран жанагындай. Стаканчыкнап көлүп Бизден базар бош да бүгүнкү күндө, базар бош. Базар бош. Конкуренция жок. Сырттан алып келип. Көмүр арзан, бизде көмүр арзан, башка. Сырттан алып келген, мисалы сырттан кирген нерсе, мына Өзбекстанда 12 сомдон эгер көмүрдү бере турган болсо, ал ошого баага жараша баага сатып атат да, туурабы? Ошон үчүн биздеги базар кымбат. Продукция сырттан келген, даже кошуна Өзбекстандан келгенибиз 2 эсе кымбат келип атат. 4 сомдон бизде көмүр болсо, тияк 12 сомдон алып жага турган болсо, ошонун баардыгын кошот да себестоимость, туурабы? Газ бербейт алар теплицага. Рухсат жок, только көмүр. Только көмүр. Бериш керек. Мүмкүнчүлүк бериш керек. коньяк бар. Мынандай чарбадан канча бар биз? Азыр Элди камсыз кылып. неме мал чарбасынан бирөө да бар.
Ekөө бар. Теплицаданчы. Едүрөндө ушундай асыл тукум чарбады. Асыл тукум кой чарбасында. Жок, теплицаданчы. Мындай жумуш орун берип аткан канча. Жумуш теплицадан бирөө эле бар. Райондун аймагында бирөө эле да түзүлгөн. Мынандай мүмкүнчүлүк берип. Башка айлыкүтөрдө да бар. Нариманда да бар, мына Отuz Атырда бар. Жок, баягы объем аз да мында. Объему аз мында. Бул эң көп эле Эң чоң бул Каныбекте. Жо биз азыр 3 жылда образцовый иш көрсөтөбүз. Эгер 3 жылда көрсөтө алсак жерди кайтарып беребиз кайрадан. Гарантия берип атат да. Мамлекет ушун үчүн берди. Биз азыр Кубанычке эгер возможность берсеңиз пахтанын механизованный ишин көрсөтүп берем экен мен. Мактанбайм. Ушу гарантированный мен жазып коюш керек да. Ошончо жылда чыгарып берет деген эмен. Пахтаны Мен азыр жылкыга өстүрөсүзбү? өстүрүп даже техникасын алып келип бир адам мисалы жүгөрүнү көрдүңүз да баардыгын кылдык, только сугарат, башка иш кылбады, урду. Пахтаны эми кудуш ишке өткөзүп берем эге. 10 гектар бергиле мага эми. 22,5 бербейли. Араванга эмес. Ага башка жерден эме кылабыз. Жанагы жердиби? Эле. 22,5 берели пахтага. Полный образцовый жанагы эмени полен көрсөтүп. Сунун башы экен. Жер жакшы. Жо азыр азыр менин оюмча мындай болуп атат да, бул жерден капа болуш эмес го. Аркада дагы жүрөбүз да. Азыр мен эми өзүм багында сезбейм, мына Кубанычка менен жүгөрүнү көрсөттүк. Азыр жүгөрү комбайндан 15, колдо жүгөрү оргон адам жок. Пахтаны азыр пахта заводдор кылса болот, ошону кылбай атат. Эми тарых үчүн кылып коелу ошону, бир 3 жылда мен 1 жылда көрсөтөйүн ошону. Мынча 22,5 да эмеге берели, тиги эмеге аравандыкына бирликке башка жер эме кылабыз. Ага да пахтага. Сен бойлы научный эме менен кылабыз. Полный Турциядан эмелерди алып келип, 20 гектар сугат жерди анда бериңиздер мына жерден. 30 Мейли. гектарды мен сүйлөшүп, балдар менен мен сүйлөшүп берем. Жанагы талашып тиги болуп кыйкырып атканда 30 гектар алабыз. Мен сүйлөшүп берем балдар менен эме. Хорошо? 20 гектар сугат жердикин бергиле. Эгерде 150 район аймагынан болсо берели, коркпой эле. 100 гектарын бергиле, жок дегенде. Жерден 46 болсо, 30 тияктан алса 20 берден болгондо почти 100 гектар чыгып атпайбы, 96 чыгып калып атат. Туурабы? Барып да. Давайте берели мүмкүнчүлүк менен. 3 жылга болсо 3 жылга жана келишимге гарантияны киргизип койгула. Эгер иштете албасам, ошону чыгара албасам, ийине чыгара албасам, мен өткөзүп берем деп атпайм мына эмесин. Бизде технический база бар. Только şu кормовой база жер жок да. Калган бардык базабыз бар. Кылабыз.